Мындан 33 жыл мурда легендарлуу парламент Кыргызстандан көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Бул тарыхый документти Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов трибунадан окуган. Мына ошондон тарта өлкөнүн тагдыры чечилип, мамлекет катары түптөлүнө баштаган. Эгемендүүлүктү алабыз дегенде гимндин текстин канча талкууладык, туусун канча талкууладык, конституциянын өзүнүн нормаларын кандай талкууладык. Ошолордун баардыгы тең жыйынтыгы келип туруп, ошол биринчи кабыл алынган конституция элдин ойлогон оюн, каалаган пикирин алдыга койгон максатын камтыган конституция болгон. Ошон үчүн легендарлуу парламент деген атты алып жүрөт. Ошол биз легендарлуу парламенттин мүчөлөрү бүгүнкү күндө артыбыздан келе жаткан саясатчыларга, мамлекеттик өкмөттүк кызматтарда иштеп жүргөндөргө ушу биринчи элдин журттун ынтымак биримдигин, бактылуу жашоосун, бүгүн кечегиден эртең бүгүнкүдөн жакшы болушун камсыз кылууга аябай катуу аракет жасап, ынтымактуу, бирдиктүү иштешин күтө берелек. Кыргызстандыктар өлкөнүн эгемендүүлүккө жеткенин жер-жерде майрамдашкан, ошол эле маалда эгемен эркин мамлекеттин эртеңки тагдырына санаар каптырышкан. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн көз каранды эмес мамлекет деп жарыялаганына 33 жыл толуп турат. Бул аралыкта өлкө татаал жолду баштан кечирип, революциялар орун алган. Мындай учурлар республиканы бирде өргө тартып, бирде артка кетирип келди дешет. Учурда өлкө саясий, экономикалык жактан өнүгүү жолуна багыт алганын белгилешет. Бир эмес 3 жолу бийлик алмашты, саясий системада өзгөрүүлөр болду, экономикалык жактан абдан кыйналдык, калк кыйналды учурунда. Акырындап биз эгемендүүлүктүн кадырына жетип, анткени бүгүнкү күндө көптөгөн элдер эгемендикке ээ боло албай, башка бир империялардын, чоң державалардын курамынан чыга албай атат да. Бул бизге келген бир Кудайдын берген белеги десек болот. Ошо бизге окшогон чакан мамлекет өзүнчө түндүгүнөн түтүн булатып, эгемендүүлүккө ээ болуп, башынан бир топ окуяларды кечирип, түптөлүп келатат да. Мамлекеттүүлүктүн пайдубалы түптөлүп, региондогу мамлекеттер биз менен эсептешип, дүйнөлүк карым-катышка чыга баштадык. Бул аралыкта Кыргызстан тышкы байланышты жакшыртууга жетише алды. Айрыкча акыркы жылдары тышкы саясаттын жакшыруусу менен Кыргызстан жемиштүү келишимдерге чечим жасай алганы белгиленүүдө. Бул эгемендүүлүккө жетиш үчүн канчалаган жолдорду басып, тарыхый революцияларга, эволюцияларга катышып, элди журтту бириктирүү үчүн, ынтымакташтыруу үчүн канчалаган адамдар өзүнүн ой пикирин, максатын билдирип, ал үчүн күнөөгө батып, түрмөгө отургандар да болгон. Мына бүгүн ошолордун аракеттеринин жыйынтыгы катары Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын деп, эгемен Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы деп майрамдап отурабыз. Ар бир чөлкөмдө таасир талаш күчөп жаткан мезгилде Кыргызстандагы ошол окуялардан четте кала албайт. Ар түрдүү коркунучтар бар. Улуттар аралык, мамлекеттер аралык, региондогу диний радикалдык топтордун кызыкчылыктары. Мына ошолордон биз кылдат, абайлап, кадам таштап, бардык нерсени мындай коомдук, мамлекеттик деңгээлде талдап, анализдеп, жарандар деле, ошол эле бийлик төбөлдөрү деле өтө бир кылдаттык менен иш жасаш керек да. Антпесек дагы деле ар түрдүү коркунучтар бар. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун ээлөөгө умтулган демократиялык, эгемендүү мамлекет катары кеңири таанылды. 91-жылы келген да бул эми. Ашен Советтер Союзунда чоң мамлекетлер кийин эгемен болуп бөлүндүк. Бөлүнгөндөн алгачкы жолу өзүнүн конституциясына закону чыкты, туубуз чыкты. Аябай жакшы болду. Бирок көп күндөрдө көп немелер басып өттүк, ар түрлүү. Жакшы да болду, жаман да болду.
Кудайга шүгүр, азыр заман бардыгына түштү. Гербибиз бар, байрагыбыз бар. Ушул эмелерибиз менен сыймыктанабыз. Ушу айтканыңдай эгемендүүлүгүбүздүн узун болсун. Кыргызстан деген атты алып чыкты кызым. Бардыгына таанып. Бөлөк мамлекеттер мына 83 мамлекет таанып атат азыр бизди. Кече мына Олимпиадага Парижге барып келишти. Биздин балбандар жакшы ийгиликке жетип келди. Мына бул да жетишкендик да, бир эле жетишкендик, спорт жагынан жетишкендик. Калган маданият тармактары, окуу тармактары бардыгы жетишип атат. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпы 6 президент, 30дан ашык өкмөт башчы алмашкан, парламент 6 жолу шайланган. 2 палаталуу жогорку кеңештеги төрагаларды кошуп санаганда жалпы 20дай спикер кызмат кылган. Алмагүл Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.